Жумуштан чыгып, адатымча Бишкектин бош көчөсү менен өзүмчө ой тербетип келаткам. Сүйрөгөн темир арабасын жол четине токтотуп, ак карга жай намазын жайган мойсопут адам алысыраак жерде намаз окуп отурат. Арабасында алма, банан, мандарин жайнайт. Бетин далдаалап, жаап да койбоптур мусулман. Ар бери өткөндөр кылчак-кылчак карап коюшат. Кыбылага карап, колунга күрөгүн алган Кудай момунга ызаатым бутумду тушады да, жанынан кыя өтүп кете албадым. Анын үстүнө мектептен кайткан балдар сүрүлүп, төөз эле араба турган жолго салышат. Кое турайын, намазым бүтсүн. Эптеп-септеп тапканын талап кетсе, бечарадагы бирөөгө зарыгып, ташпиш тартып жүрбөсүн, дедим да, арабасынын жанында ары бери басып турдум. Саартан кечке ушу чөбөгөдө үйгөнү өтсө өтпөсү да күнүмдү корозгерине жараган мөмө чөмөсүнө кароолчулугум көрсө бейпайда экен. Намазда аягына чыккан неме өзүнө куп ишенген пенде окшойт. Мени арабадагысынан алат, ошого күтүп турат деди окшойт. Кана кайсынысына тартып берейин? Деп дадил сүйлөп, жай намазына жабышкан карды күүп, төртбүктөп көк баштыгына салды. Мен намазым бүтө койсун деп бу арабаңа көз салып, алма бананыңды бала чакадан коруп турдум, деп мен дагы ачыгын айттым. Бекерге убара болупсуз аба, алгысы келген каратып туруп эле алып кетет. Бизге о буйруганы жетет. Жолуңуздан да калыпсыз, деп күлсө, чекесиндеги турмуш кетмендеген чийимдер азая түшкөнсүдү. Аркасынан өзү бу арабадагы көр жерди мага дагы бир нысаптуу адам насыяга берет. Мен саткандан кийин ага пулун санап берем. Бири-бирибизге ишенбесек, бу дүйнөнүн бүткөнү да, деди. Мен уялып кеттим. Бирөөнүн буюмуна кароолчу болгонума эмес, ишенич туурасында ушу кишичелик ойлогонума өзүмчө осол болдум. Коштошуп, жолумду уладым. Ой менен болуп, Бишкектин бош көчөсүнүн аягына чыгып, Тыгын көчөсүнө кантип өтүп кеткенимди аңдабай да калыпмын. Карачы, таппасаң сыйпалап кал. Табайт, арабасын көчөмө-көчө сүйрөп, алмасын да сатып, 5 убак намазын да калтырбаган адамдын бири-бирибизге ишенбесек, бу дүйнөнүн бүткөнү да, дегени биресе дене ойду дүркүрөткөн, биресе эртеңки күнгө камтамалуу сөзү сезимге седеп болуп тагылып калды.